Эми бир нерсеге күбө болдук да. Көрсөтсөң. Мынау торпок экен, урматтуу мекендештерим. Мен ойлодум, торпокту бул карышкыр жеген болсо, анан экөөнү тең кармап, башкаларга сабак болсун, башка болсун деген максатта билбейм айтор. Ушинтип аскан карышкырды кошуп деп ойлодум. Бирок алдына келип карадык атайын. Карасак, мынау кой экен, мынау торпок экен. Бул не максатта кылган түшүнбөй калдым бул жерде. Адамдардын көңүлүн аздыруу максаты, ким кылган болсо дагы бул туура эмес. Адамдар эс алган жерге зара кылуу туура эмес. А мындай кылып кетүү бул урматтуу мекендешим арам болбойт. Адамдар эс алып турган жерлерди, адамдар баса турган жерлер таза кармайлы, урматтуу мекендештер. Бул кылган ишибизге жооп беребиз. Ким кылган болсо дагы. Бул өлгөн болсо бир четирага барып көмүп койсоң бул сооп. Амантип асып коюп не пайда табасың? Не музей кылайын деген бар бул жерде. Бул чирип, курттап, сасып кеткен азыр бул. Кимге пайдайын бул? Урматтуу мекендешим, ойлонушубуз керек. Бул ата бабалары сактап, сырттан душмандар келсе жанын аябастан жанын берип сактап өткөзүп берген аманат жерлерди биз урпактарыбызга аманат кылып өткөзүп беришибиз керек. А бул не күнөө мынау? Мынау байкуштарда не күнөө? Союп өлтүрүп асып коюптур. Андай болбойт да, урматтуу мекендештер. Ар бир нерседе үлгү алайлы. Ар бир нерседе үлгү болойлу. Мусулман киши мынау карларды көрсөтсөң, мынау карларды карасаңыз, мусулман киши, урматтуу мекендешим, жаман адамдардын ичине барганда күн чыгат, акырын күн чыкканда кар эрип кетет го. Ошол сыяктуу жамандардын ичине киргенде кар сыяктуу эрип кетпешиң керек. Таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болушуң керек, урматтуу мекендешим.